Баштадык. Бүгүн сен ушул бир жакшы маслихат кылып, маектешип, биздин сөздөрүбүздү угуп, өткөн турмуштарды эске түшүрүп, элес калтырып калалы деп аракет кылып аткан экенсиң. Чоң рахмат сага. Эми биз өткөн турмушта гана айтканды ошол эсте калат экен. Ошодон баштап ошол мезгилдин инсандары менен ошол коомдун жашаган адамдардын эмнеге аракет кылып, эмнеге умтулуп, кандай жетишкендикке жеткендигин айткым келет. Биздин бала чак ошо саал оор мезгилде өттү. Мен өзүм согуштан кийинки жылдары төрөлгөн экенмин 46-жылы. Ошол кезде атам менен энемди кубандырган күн ошол күн болуп эсептелинип эсте калат экен. Андан кийин биз ата энем мал багышып, жайында жайлоого чыгып, кышында кыштоого түшүп, жакшы балалык күндөрдү өткөрдүк. Анан элдин баары отурукташып, кыштактарга көчүп келе баштаганда биз ошо азыркы Аманбаев, мурунку Грозный кыштагына келип, ушул жерден там салып, ошол жерде жашап калдык. 53-жылы 1-классты аттап, мектептин босогосун аттап 1-класска кирип, ошондон 64-жылга чейин 11-классты бүттүк. Ошол кезде мугалим деген кесипке абдан маани берилип турган кесип болчу. Бизди окуткан Татьяна Филипповна деген орус, Баранцева деген эжекебиз бар эле. Ошол бир үгүттөп, сен орус тилин жакшы өздөштүрүп атасың, келечекте бир орус тил сабагынан берген мугалим болсоң жакшы болгудай деп кеңешин берип, ошого үмүттөнүп, анан Каракол шаарындагы пединститутка барып, орус тил факультетине кирип өтүп, ошол жерден 4 жыл билим алып, орус тилчи кесипкөй деген дипломго ээ болуп айылга келдик. Биринчи биздин алгачкы аттаган босогосун аттап иштей турган мектебибиз өзүбүздүн туулуп өскөн айылыбыз Көксайдагы орто мектеп болду. Ошол жерден Абышкамдын да менин дагы мугалимдик кесибибизди аркалап көптөгөн жаштарга билим берип, ал жерден Абышкамды комсомол жакка, ошол тарапка жөнөтүшүп, комсоргку, Россия колхозуна комсорг болуп келди 73-жылы. Анан ошол жерден жакшы иштеп, эл кадырына жетип, неметкен экен. Бул кишини райком партияга инструктор кылып кабыл алышып, ошол жака кызматка көтөрүлдү. Анан үй бүлөбүз менен баарыбыз өзүбүздүн районубуз, аймагыбыздын центри борбору болгон, ошол ал убакта Кировка деп аталчу, азыр Кызыл Ада деп аталат. Ошол кыштакка келип, центрде, борбордо жашап калдык. Өмүрүбүздүн көп жакшы күндөрү, эмгектенген абдан бир ийгиликке жетип иштеген мезгилдерибиз ушул Кызыл Адыр кыштагында өттү. Бул жерден бир 40 жылга чамалаш мектепте иштеп калып, анан эс алууга чыгып, ушинтип өмүрүбүздүн көпчүлүк мезгилин ошо райондук борбордо өткөрүп, Абышкам ар бир кесиптин, ар кандай кесиптердин ээси болду.
артка билим берүү бөлүмүндө профсоюздун председатели болуп иштеди. Андан кийин айылдык советке, сельсоветке председатель болуп келди. Иши кылып бул өмүрүбүздө биз ойлойбуз, байлык жыйып, там куруп дегендей максатыбыз болбоду. Ошол кездеги нерсеге каниет кылып, өзүбүздүн элибиз үчүн, жерибиз үчүн аркалаган кесиптин үзүрүн көрөлү деп аябай талыкпастан эмгектенип, ошол эмгегибиздин үзүрү ушул менин оюмча ушу райондун борборунда калды. Азыркы кезде кары барып калган мезгилибизде дагы биз өзүбүздү мындай туура жол менен жүргөн экенбиз деп сезебиз. Себеби ошол мезгилдеги элдер, кызматташ болгон кишилер, окуткан окуучулар кадырлап, барктап, ар убакта ушу акыбалдарыбызды сурап, кезигип калган жерде ушундай жылуу жакшы сөздөрүн айтып тосуп алышат. Анан адам баласында мындан артык, байлыкта мындан артык жогорку нерсе жок деп ойлойм. Эмгегибизге жараша ар кандай сыйлыктардын ээси болдук. Буга да шүгүрчүлүк кылабыз. Бир уул 4 кызды тарбиялап өстүрүп, аларга өздөрүнүн тандаган кесиптери боюнча билим алышына көмөк көрсөтүп, ар кимиси ушу өз кесип сүйгөн кесиптеринин ээси болушуп, турмуштарында пайдаланышып, эмгектенишип, бала бакыралуу болуп, азыр өзүнчө бир шаар болуп калышты. Биз ошого кубанабыз, учубуздун уланып атканына, бала чакабыздын бир эмгектеринен үзүр таап, эмгектенип жашап жатканына, небере көрүп, небереден чөбүрөлөрдү көрүп, ошолорго колубуздан келишинче, мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче көмөктөш болуп, кол кабыш кылып, жакшылыкта жүргөнүбүзгө биз зор кубанычтабыз. Рахмат.